Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлнара Касманбетова, өзүңүздөр көргөндөй тумандуу Альбиондон келдим. Улуу Британия жөнүндө эмне билесиз? BBC Кыргыз кызматы жана коомдук биринчи канал уюштурган телетаймаш викторинага кош келиңиздер. Ladies and gentlemen, welcome to our quiz. Сынактын Facebook жана радио туруна 5 мыкты команда тандалды, алар менен таанышып коелу. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кут билим командасы. Мен команда капитаны Айзирек Абдулаева. Мен Бакдөлөт Кулжанова. Мен Айпири Сатыбалдиева. Ош мамлекеттик университетинин Багыт командасы. Балык командасының капитаны Эшболот Абдувалиев. Абдраева Айсель. Талайбеков Төлөнбай. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Ынтымак командасы. Мен Ынтымак командасынын капитаны Нуржанбекова Айжанат. Алимжанова Айсель. Моңолдорова Эмили. Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин Жаш канат командасы. Мен команданын капитаны Жумакадырова Нагима. Мен Канатбекова Аклай. Мен Кубайылдаева Айназир. Бишкек мамлекеттик университетинин Эрудит командасы. Мен эрудит команданың капитаны Кациев Зариф. Мен Сайкал Калмуратова. Мен Викторган Калиева. Бүгүнкү викторинабыздын калыстар тобу менен таанышып коелу. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет мырза. Жазуучу, эл аралык журналист, тарых илимдеринин кандидаты Арслан Койчиев. Эл аралык мамилелер боюнча адис, саясат таануу илимдеринин кандидаты Чынара Эсенгул. Ошондой эле бүгүн калыстарга эсепти жасай турган жардамчысы Венера Үмөталиева. Урматтуу студенттер, сиздер билесиздерби, Англияда жүргөндө Кыргызстан жөнүндө суроо берип койсок, баары эле биле бербейт. Бирөөсү айтат, Кыргызстан дейт, каякта дейт, ал эмне деген өлкө дейт. Ошондой окуя кайталанар бекен деп биз кыргызстандыктардан Улуу Британия жөнүндө эмне билесиз деп сурадык. Мен атым Нурмухамед. Британия дегенди укканда мен футбол менен ассоциация этелет. Эмне дегенде Британия футбол клубтары аябай күчтүү. Британия Лондон дегенде мен жана двухэтажный автобустар бар, ошолорду элестетем да. Жана таксилер аябай көп. Уинстон Черчилль, Железная леди Маргарет Тэтчер, анан Борис Джонсон азыр, Борис Джонсон деп айтышат. Мага жагат ал велосипед менен дүкөндөргө өзү барып жүрөт. Биздин чиновниктер велосипед эмес, дорогостоящий машиналар менен жүрүшөт. Менин атым Медина. Улуу Британия жөнүндө айтсам, оюма алгач Beatles группасы оюма келет. Негизи Beatles группа өзүнүн убагында музыкалдык революция жасаган деп ойлойм. Бир аябай абдан жагып калды. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks rose here to stay. Oh, I believe in yesterday. Лондон дегенде, Лондон мага өзүнүн жаан чачыны менен лондонский дождьту элестетем. Тумандуу погоданы, пасмурный погода болуп турганда. Англия дегенде чайды элестетем. Англияктар дагы, Кыргызстандар дагы чайды жакшы көрүшөт. Бала чагымда ушул Ромео менен Джульетта мультигин көрүп, мен ошого кызыгып, алардын улуу сүйүүсүнө кызыгып, мен автору ким экен, кандай экен деп ошол Уильям Шекспир аркылуу мен Британияны тааныгам.
Аразда отырған Улуу Британиянын элчиси таң калды болуш керек, Кыргызстандыктар Англия жөнүндө ушунча көп билет турбайбы деп. Биз викторинанын суроолоруна жооп берүүгө убакыт келди. Эң алгачкы суроону Лондондогу кесиптешим Акчолпон Койчиева жолдойт. Биринчи суроого Кут билим командасы даяр турсун. Мобилдик телефондор жок заманда туристтер менен лондондуктар адашпай так ушул Пикадилли аянтында жолугуп каалашынча сүйлөшүп алчу. Бирок Лондондо ар ким каалаган темасына жазаланам деп коркпой оюн ачык айтып алчу жер бар. Ал кайсы жер? Кут билим командасы убакыт башталды. Вакыт соңуна чыкты эмесе Кут билим командасы сиздердин жооп. Биздин оюбузча Гайд паркта чечендердин бурчу деген жерде. Акчолпон Койчиева экинчи суроосун Лондондан туруп, багыт командасына багыттайт. Көңүл экранда. 4 тарабында арстандар турган, ортосунда дүйнөгө таанылган эстелик. Бул Трафальгар аянты. 19-кылымдын башына чейин бул аянт эмне деп аталган? Жана кийин эмне себептен Трафальгар аянты болуп калган? Вакыт башталды. Вакыт соңуна чыкты. Багыт командасы сиздердин жообуңуздар. Биздин оюбуз боюнча бул аянт бийликтин күчүн көрсөтүп, аны даңазалап символдоп туруу үчүн курулган, бирок анын мындай так атын билбейт. Акчолпон 3-чү суроосун Ынтымак командасына жолдойт. Лондондун борборундагы айтылуу Букингем сарайы туристтердин сүйүктүү жери. Анткени бул жерден тарыхый имаратты гана эмес, англис салттарын көрүп кетүүгө болот. Эмеси суроо. Бул жерде кайсы белгилүү инсан жашайт? Жана ал тууралуу 3 факт айтып бериңиз. Вакыт соңуна чыкты. Ынтымак. Букингемский сарайы бул резиденция. Факт айтсак, бул Елизавета II башкарган 68 жыл болду быйыл. Жана ошондой эле баарыбызга маалым болгондой, Филипп Елизавета II'нин жолдошу. Рахмат. Касым Тыныстанов атындагы Ыскөл мамлекеттик университети. Азыркы суроону Акчолпон сиздерге жолдойт. Көңүл экранда. Британия дегенде Уинстон Черчилль дароо эске түшөт. Черчиллди мыкты лидер, сөздүн чебери, көп кырдуу ишкер катары билебиз. Ал эл аралык саясатка бир нече терминдерди киргизген. Ошолорду атап бериңиздер. Вакыт башталды. Вакыт соңуна чыкты. Жаш канат, сиздердин жооп. Бул Черчилль ошо консервативдик партиясынан чыккан лидер болгон. Ал 50-жылдардын экинчи жарымында тактап айтканда экинчи дүйнөлүк согуштан кийин башкарган. Бирок тилекке каршы парламентке кандай терминдерди киргизгендигин биз билбейт экенбиз. Акчолпон Койчиева соңку суроосун Бишкек мамлекеттик университетинин эрудит командасына жолдойт. Көңүл экранда. Кылымдардан бери турган Британ парламенти. Анын узак тарыхы жана өтө кызыктуу салттары бар. Алардын бири жаңы дайындалган спикерди кызмат ордуна сүйрөп барышат. Эмнеге антишет? Эрудит командасы сиздердин жооп кандай? Биздин командабыз мындай деп ойлойт. Ошол советти Елизавета II ачкандыктан ошонун алдына сүйрөп келиши мүмкүн деп ойлойбуз. Командалардын жоопторун баамдап туруп, упайларды билдирип койсоңуздар. Эң аз упай алган команда оюндан чыгат.
биринчи айлампадагы суроолордун жооптору боюнча жыйынтыкты Калыстар тобунун атынан Арслан Кочиев чыгарып берсин. Кыргыздар Англия жөнүндө, Британия жөнүндө, британдыктар Кыргызстан жөнүндө билгенге караганда көбүрөөк билет экен, ушуну белгилегим келет. Баарыңар жакшы аракет кылдыңар. Эмесе биринчи айлампанын суроолоруна мындай упайлар топтолду. Кут билим командасы 15 упай, Багыт командасы 7 упай, Ынтымак командасы 13 упай, Жаш канат командасы 7 упай, Эрудит командасы 5 упай. Эрудит командасына эмне себептен эң төмөн упай бердиңиздер? Бул жерде Калыстар тобу, анын ичинде Элчи мырза дагы ушундай баага берилди. Себеби эң белгилүү маалыматка, жөнөкөй суроого жакшы жооп болбой калды. Так жооп болбой калды. Эрудит командасы тилекке каршы оюндан чыктыңыздар. Жарышта 4 команда калды. Эмки тапшырма англис тамгаларын таратып беребиз. Ошол англис тамгаларынан сөздөрдү түзөсүздөр. Мүмкүн болушунча көп сөз, керек болсо сүйлөмдө түзгүлө. Убакыт башталды. Убакыт соңуна чыкты. Жоопту Кут билим командасынан баштасак, Кыргыз Улуттук университетинин командасы сиздерге бул тамгалар берилген. Ушулардан кандай сөздөрдү түздүңүздөр? Era, pet, tea, area, at, rate, car, cat. Кыргыз тилине которуп бериңиздер. Ира аба, пет деген күчүк, tea чай, area аба, at деген бул артикл болуп колдонулат. Rate трафик. Этот кыргызчасын билбейм, орусчасын билбейм. Трафик, ка машина, cat мышык. Ош мамлекеттик университетинин Багыт командасы сиздер жооп берип койсоңуздар, сиздерге мына бул тамгалар келген, туурабы? Сиздердин жооп. Trafalgar Square, River Temza, Elizabetha, Narrow, Rugby, New, Netflix, English, Female, Training, United, Uniform, Union, Factory, Telephone, Radio, Favorite, Television. Бул жерде эки сөз дагы кошумча жазылып калыптыр. Forget, Truck, Nation, United, Elizabetha. Бул жерде сиздерде жок тамгалардан кандайча силер сөз түзүп салдыңар? Оюндун шарты өзгөрбөйт, эреже баарына бирдей. Так айтылды, берилген тамгалардан сөздөрдү түзгүлө деп. Баш тамгалардан деп айткан жокпуз, 3 киши турат. Демек тапшырманы 3 киши укту. Ынтымак командасы. Сиздерге мына бул тамгалар берилген. Ушул тамгалардан кандай сөздөрдү түздүңүздөр? Act, cat, not, on, wind and won, прошедшее время, now и town. Act – действие, cat – кошка, not – нет, on – предлог на wind and won, прошедшее время победил, и now – other. Анан коуда бар, то есть корова. Жаш канатка берилген тамгалар мынакей. Ушул тамгалардан кандай сөз түздүңүздөр? Биз дагы туура эмес түшүнүп калып, тамгалар башта алышынан сөздөрдү түзүп алыптырбыз. Бирок бул тамгалардан бизде baby, lamp жана my деген сөз бар. Анан ben. Жалаң ушул. Калыстар тобуна өткөргүлө. Бардыгы үчүн тапшырма бирдей. Баш тамгалардан сөз түзгүлө эмес, берилген тамгалардан сөз түзгүлө деген тапшырма болгон. Калыстар тобу тамгалардан англис тилинде сөз түзүп, анын маанисин айтып бергиле деген тапшырма боюнча сиздердин жоопту күтөбүз. Англис тилинен мүмкүн болушунча көп сөз түзгүлө, керек болсо сүйлөм түзүп, кыргызча маанисин бергиле деген тапшырма боюнча калыстардын пикирин Чарльз Гаррет сиз билдирип койсоңуз. It's incredibly difficult to do this, actually. Азаматтар аябай кыска мөөнөттүн ичинде көп сөз айттыңар. Бул жеңил тапшырма болуп көрүнгөнү менен бул кыска мөөнөттүн ичинде ушундай сөздөрдү алып чыгуу бул тилди канчалык жакшы билгениңди көрсөтөт. Ошон үчүн азаматтар эң аз упайды кызыл команда Багыт командасы алды. Эмки тапшырма 1 second, 1 секунда деп аталат. Өзү аты айтып тургандай, мен
3 команда биз менен калды. Ар бир мүчөсүн жанына барып бир суроо сурайм. Ага дароо жооп бериш керек. Ортосунда кенеде эле убакыт жооп бербей туруп калсаңар, ал 0 деген упай. Тез дароо жооп берген мүчөлөргө 1 упай берилет. Даярсыңарбы? Ооба. Британиянын улуттук футбол музейи кайсы шаарда жайгашкан? 0. Борис Джонсонго чейин Британ өкмөтүн ким жетектеген? 0. Британиялык спортчулар Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюнуна катышты беле? Жок. 0. Эмесе Британиянын улуттук футбол музейи Манчестер шаарында жайгашкан. Биле калсыңар, Борис Джонсонго чейин Тереза Мэй айым буларды жетектеп турду бул өлкөнү. Көчмөндөр оюндарына британдык спортчулар катышкан, Шотландиядан келип. Эсиңердеби? И менен Ж тамгалардын ортосунда кайсы тамга бар? Менен 0. Лондон шаарында Биг Бен сааты учурда иштейби? иштейт. 1. Лондонда жайкы олимпиада кайсы жылы өткөн? 1908. 0. Билгенсиңер да, туура эле жооп бербейт белеңер. Эмесе И менен Ж тамгаларынын ортосунда F тамгасы бар. Лондон шаарында Биг Бен сааты туура учурда иштейт, ремонтто бирок саат өзү иштеп атат. Лондонда жайкы олимпиада 2012 жылы өткөн. Англия менен Францияны кайсы кысык бөлүп турат? Монклаш. 0. Улуу Британиянын азыркы королевасы Елизавета II канча жашында тактыга отурган? 25 жашында. 1. 1 фунт стерлингде канча пенс бар? 60. 0. Эмесе Ла-Манш кызыгы. Француздар Ла-Манш кызыгы дейт, бирок англичандардын өзү English Channels дейт. Улуу Британиянын азыркы королевасы Елизавета II чыны менен эле 25 жашында тактыга отурган. 1 фунт стерлингде 100 пенс бар. Азыркы мен өткөргөн сынак боюнча кут билим 0, ынтымак 1, жаш канат 1. Сиздер эң мыкты командасыңар. Ошон үчүн сиздерге суроолорду элчилер берет. Ынтымак командасына Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдел Байсалов узатат. Урматтуу студенттер, BBC Британияны билесиңби деген BBC Кыргыз кызматынын долбооруна менден суроо. Ушул мен артында турган парламент белгилүү болгондой 2 палатадан турат. Ошолордун Лордтор палатасында билесиздер, эми байыркы тарых, салт эрежелери бар. Ошака Лордтор палатасына лорд канцлер келгенде ал эмнеде, кайсы жерде эмнеге отурат? Убакыт соңуна чыкты, команда өзү да даяр болуп калыптыр. Ынтымак сиздердин жооп. Негизи 2 палата бар, палата община, палата лордов. Ошондо лорд спикери экөөнүн ортосунда териде отурат да. Анан кичине эме лорд спикерди, то есть лорд жөнүндө айтып кетсек, ошо палата жөнүндө 26 духовный адам бар, алардын спикери ортосунда отурат, 2 палатанын ортосунда. Эмненин үстүндө отурат? Теринин үстүндө отурат. Теринин үстүндө. Эмеки сурообуз жаш канат командасына дагы элчи бермекчи. Ысык-Көл мамлекеттик университетине. Ошол суроону Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет мырза берсин. Thank you, Gulnara. So, my question, Just Kanat, is in the British Parliament, a draft law goes into one of the houses. Жаш канат командасы ошондо Британ парламентинде өкүлдөр палатасы бар жана лордтор палатасы бар. Мыйзам жазылып атканда аны өкүлдөр палатасы жазат, анан добуш берип туруп лордтор палатасына жөнөтөт. Лордтор палатасы аны окуп чыгып,
добуш берип, бирок айрым учурда оңдоолорду түзөп туруп артка жөнөтөт. Лорддор палатасы аны артка жөнөткөндөн кийин өкүлдөр палатасы аны карап туруп, өздөрү оңдоп түзөп туруп, кайра лорддор палатасына жөнөтөт. Ошентип бири-бирине документти улам-улам жөнөтүп турушат. Айрым учурда бул көп убакыт. Ошол документти улам бири-бирине жөнөткөндүн жараяны бир спорттун түрү менен аталган. Ошол кайсыл спорттун түрү? Соңуна чыкты убакыт. Жаш канат, сиздердин жооп. Биздин оюбуз боюнча бул регби оюну. Анткени регбиде дагы сүйрү топту көтөрүп алып, бири-бирине жөөлөп, эки команда каршылаш ойношот. Чуркап ойношот бири-бирине. Топту ыргытышып. Рахмат жооңуздарга. Эмесе, эң мыкты команданын элчилер берген суроолоруна жоопторун кеңештирип талкуулап бизге жыйынтыктап бериңиздер. Эң маанилүү учурга келдик. Сөз сизде, Чынара Эсенгул. Аракетиңер абдан жакшы болду, кызыктуу болду. Анан ынтымак командасынын жообу боюнча айтып кетсек, чыныгында эле ошо кандай бир териге окшогон нерсенин үстүндө отурат экен мешок. Ал мешоктун ичинде ошо койдун жүнүнө салынган мешок экен. Ал бир канча деңгээлде бул туура болуп атат. Бирок ошол эле замат сиздер айтып атасыздар, ошо эки палатанын ортосунда болот деген, ал туура эмес болуп атат да. Ошондой сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз упайларды бердик сиздерге. Экинчи команда жаш канат боюнча айтып кетсек, ошо Элчи мырза дагы сиздердин жоопко, анткени элчиден суроо болду да бул сиздерге. Аракетиңерге баа берди, бирок чындап келгенде жоопту туура эмес болуп калды. Бул пинг-понг оюну. Бирок сиздер регбини билет экени жөнүндө маалымат болгон үчүн сүйүнүп калдык баарыбыз эле. Ошол үчүн бир канча упай бердик, бирок жалпысынан жооп туура эмес болгончо упай көп жогору болгон жок. Жалпы жыйынтык менен упайлар ынтымак командасы 12, жаш канат 9. Ынтымак командасы жеңишиңер менен куттуктаймын. Азаматсыңар, мыктысыңар. Жана бүгүнкү викторинага катышкан бардык командаларды кайрадан студияга чакырам. Аны эмесе белектерди тапшыруу аземин баштайбыз. Бүгүнкү викторинада эң жигердүү катышкандыгы үчүн белектерди тапшырууга Чынар Эсенгул сизди чакырабыз, анчага келсеңиз. Ош мамлекеттик университетинин багыт командасы бүгүнкү викторинага жигердүү катышкандыгыңыздар үчүн сиздерге фитнес сааттары. Бишкек мамлекеттик университетинин эрудит командасына фитнес сааттары. Татыктуу, күчтүү атаандаштыкты түзгөн командаларга белектерди Арслан Кочиев тапшырат. Аянчага келип берсеңиз. Кут билим командасы Кыргыз улуттук университетиники. Алдыга чыгыңыздар. Сиздерге акылдуу сааттар тапшырылат. Аз эле жерден калган, бирок өтө күчтүү атаандаштык көрсөткөн Ысык көл мамлекеттик университетинин жаш канат командасына. Жаш канат командасы сиздерге дагы акылдуу санарип сааттары тапшырылат. Бүгүнкү Улуу Британия жөнүндө эмне билесиз викторинанын жеңүүчүсү Арабаев атындагы мамлекеттик университетинин ынтымак командасына акылдуу сааттарды жана ошону менен бирге акылдуу кулакчындарды дагы тапшырабыз.
again. Kutuktang. Сиздерди куттуктап, азыр студияга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Примбердиев келди. Deep in Love. Барган сайын сүйүм күчөп баратат деп ырдап берет. Never told you from the start, you were more than game to me. And suddenly, never thought you'd hit my heart. Baby, you're destroying me slowly. You never missing a boy. I know you're taking pleasure in watching me as I fall for you lately. And now you're closing in. I know nothing's better than feel this thing. You know you drive me into love. 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 Take control, drive me deeper into love. Drive me deeper into love. Drive me deeper. Take control, drive me deeper into love. Drive me deeper into love. Drive me deeper. Take control, drive me deeper into love. Drive me deeper into love. Drive me deeper. Take control, drive me deeper into love. Drive me deeper into love. Drive me deeper. Girl, you made it pretty clear. You've got my full emotions. I'm in slow motion. Got the power over me. I don't wanna lose you. I wanna feel you. You never missing a chance. You're using your magic. I follow you in depth. Speeding on highway. And now you're closing in. I know nothing's better than feel this thing. Take control, drive me deeper into love. Drive me deeper into love. Drive me deeper. Take control, drive me deeper into love. Drive me deeper into love. Drive me deeper. Control, drive me deeper into love. Drive me deeper into love. Drive me deeper. Take control, drive me deeper into love. Drive me deeper into love. Drive me deeper. Ишин менен BBC Кыргыз кызматы жана биринчи коомдук канал уюштурган Улуу Британия жөнүндө эмне билесиз аттуу викторинабыз соңуна чыкты. Бүгүнкү викторинага катышкан ар бир университеттик командага терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.